Жанагы Төлөгөн деген мага интервью берип туруп YouTube'дан. Лайтлек алдыңыз а? Алдым. Төлөгөнгө апарып берип турасыз. Сен анча адамды какшаттың, мен анча адамды какшаткан эмесмин. Өтө негатив менен жазышыптыр анчасы. Элдер машиналар Кыргызстанга алып чыккан даярданып атат. Ал Айдулла деген аферистин кылганы болуп атат. Айка менюс. Мага меню керек эмес, мага чай. Чай? Мага жөн эле чай. Хорошо. Айка сиздин чайыңыз. Рахмат. Ягодный чай жокпу? Жок, кара чай эле да бар. Только ягодный чай ичем. Ягодный чай жок эле байке бизде. Алып кетерим. Hello, it's me. Чай, индийский чай, грузинский чай, и голмак чай. Ай, эдогоч ай, мегер ятсмот, самелече чай. Мына чайды мен ичип коюп атам. Читам. Чайдан ичсең. Мен дахай, молч кофе чай. Бисмилла. Şu бисмилланы айтпай атып, Төлөгөн ака менен болгон видео кашасы чыкты окшойт. Дайым бисмилланы айта элдим азыр. Ошону унутуп калдым. Ассаламу алейкум, урматтуу Салам KG каналынын катталуучулары, мекендештерим, достор, жалпы эле YouTube көрүүчүлөр, баарыңыздарга Салам KG каналынын атынан жана Москва жергесинен жалындуу ысык салам жолдомокчубуз. Кечеги Төлөгөн ака менен болгон интервьюга бир аз өзүмдүн оюмду айтып кетүүнү туура көрдүм. Негизи прогноздор башкача эле, интервью өзүнүн оюна жеткен жок, өзүнүн максатына жеткен жок. Анткени мунун баарына өзүм күнөөлүүмүн. Өзүмдө 90% күнөөлүү өзүмдө, туугандар. Чайды эле иче берипмин, чай болуп кетиптир бар жок. Комментарий дагы чай. Бирок дагы оператор бала дагы ой чайын токтотуң эми деп айтып койбоптур. Чайды эле иче берипмин. Элдер анча-мынчасы жазышыптыр, чайды көргөн эмес окшойт деп. Негизи айтып кетейин достор, мен буга чейин бармен болуп иштегенмин, андай чайдын түрүн көргөнмүн. Бихлый болобу, клюквенный, кыскасы өзүм бармен болуп иштегенден кийин билесиздер. Акта любой чайды ичкенмин, андай чайга деле анчалык эле любитель эмес элем. Негизи менин опытым жоктугу болуп калды бул жерде. Опытым жоктугу болуп, эми билбейсиң да камеранын артында адамда ичинде кандай сезимдер болуп атат. Мен ушу бир аз толкундаганымды билдирбейин деген максатта ушу чайга акцентти койгон экенмин. Анан өзүм тийип байкап атам. Чай болуп кетиптир. Анан негизи достор, эгер проблема чайда болгондо жакшы элечи. Ошо мен чай ичкеним менен проблема чечилип кеткенде өтө сонун болот эле. Проблема негизи элдерди да туура өйдөгөнгө аракет кылайын. Проблема чайда эмес да туугандар. Ооба, чайды көп ичип таштапмын. Бирок проблема чайда эмес да. Өтө мындай бир, кандай десем, өтө негатив менен жазышыптыр анча-мынчасы. Аны мен ачыгын айтканда жарымын өчүрүп салдым туугандар. Жарымын өчүрүп салышка туура келди, чыдабадым. Ушунчалык башкача жазгандар бар эми. Кой эми бул жаңы үйрөнчүк бала экен. Эми YouTube'га үйрөнүп алыптыр. Подписчики дагы 3000 эле экен. Колдоп коеюн, подписаться болуп коеюн. Бул дагы бир элге пайдасы тийген канал болсо керек деп айтпаптыр дагы. Көпчүлүгү дизлайкты басып таштаптыр. Видео топко чыккан жок. Көпчүлүгү дизлайк. Баарына нервиге тийген да. Өзүм күнөөлүүмүн негизичи, өзүм күнөөлүү болуп. Чайды эле иче берипмин. Анан видеонун форматы башкача болчу. Төлөгөн ака менен сүйлөшүп, Төлөгөн акага айтып, мындай сөзүм бүтүп калып, токтоп калган жерде тарс экинчи суроону бересиң деп ушундай сүйлөшкөн элекчи. Баягы видеонун форматы ушундай мындай жеңил, мындай лайтовый отуруп, бири-бирибизге мындай күлүшүп отуруп суроо беребиз деген ушундай форматта болчу. Бирок андай болбой калыптыр. На самом делечи. Баарыңыздардан кечирим сураймын. Мындан бияка интервьюларды сөзсүз оңдоймун, каталыгымды оңдоймун. Эми чай вообще заказ бербейм. Эми жакшы ушул видеодон кийин жакшы комментарийлер жазып коюңуздарчы. Суранычы. Ушул экинчи видеодон келдим депчи. Анан кийинки маселе достор, эмки интервьюну кимден алайын, айтыңыздарчы. Мен өзүмдө баягы Назар деген бала бар го. Такси сферасында жүргөндөр тааныйт.
ошо назардан алайын деген оюм бар эле. Бирок любойн жаза бериңиздер. Москвада ким, кайсы знаменитый, эң сиздерди ким кызыктырат? Блогерлерден эми албай эле коеюн. Блогерлер өз жөнүндө полный айтып беришет. Аны баарыңыздар тааныйсыздар. Назар блогер эмес, больше бизнесмен катары Москваны өзүн көрсөтүп жүрөт, өзүн таанытып жүрөт. Ошон үчүн бизнес жөнүндө сурап, машиналарды кандай алып чыгып атат. Ошо Назар кайсы эле эмесинин аты? Хан Авто. Ошо Хан Автону эметкен, профсоюз KG каналынын негиздөөчүсү. Ошо Назардан интервью алайын деген оюм бар эле. Сиздер кандай дейсиздер? Может, андан башка дагы более интересныйраак личностьтер бардыр. Кандайдыр бир тамадаларбы, же ким, же посольствода бирөө иштегендерби, же посолдун өзүбү. Так, азыр посол ким аз посол? Касым Клара Саматовна, ушундай эл деген посол беле, же азыр өзгөрүп кеткенби? Кыскасы оюңуздар жазыңыздар. Анан берки видеого жакшы бир көңүлдү сүйүндүрө турган, көңүлдү жылыта турган сөздөрүн жазып кетиңиздер. Оңдойбуз, Кудай кааласа оңдойбуз. Мен өзүм дагы монтажда көңүл бурган эмес экенмин. Башында жакшы эле кабыл алып атканмын. Чай деп, анан кийин уже слишком көп болуп кетти. Ушундай туугандар. Каналга катталып коюңуздарчы. Каналга катталып буюрса жакшы контент элге тартуулаганга аракет кылабыз. Достор, дагы бир маселе эсиңиздерде болсо, Төлөгөн аке голосовой сообщенияларды окузган. Ал голосовой сообщенияда элдер машиналар Кыргызстанга алып чыккан, даярданып атат деп айткан. Ошол аты аталган адамдардын эки жөөсү бизге связга чыкты. Связга чыгып өзүнүн чындыгын, өзүнүн версиясын айтты. Кээ бирөөлөр Кыргызстанда, кээ бирөөлөр Москвада экен. Анан бир адам өзүнүн толук версиясын видеого тартып жөнөттү. Ошону сиздер дагы көрүп коюңуздар. Assalomu alaykum, Жамат. Жанагы Төлөгөн деген мага интервью берип туруп YouTube'дан Таштан деген бала ушинтип машиналарды мынтип сатып кетти, мантип кетем деп, ушундай эме кылып, ушулардын айынан мындай болду, мындай болду деп бирөөнү каралап, жаманатты кылыптыр мени. Мен мындан эч кандай бир копият да калган эмесмин, копияттын жанына дагы барган эмесмин. Эгер далили болсо көрсөтсүн. Бул бир. Экинчиден, алгалас ойлорду сүйлөгөн менмин. Ооба, мен сүйлөгөнмүн. Bundan хабар алганмын. Хабар алып, мен платежкаларын төлөп эле жүргөнмүн убагында. Андан кийин бир Вайдулла деген бир аферист бар. Ошол Төлөгөндөн копият алган атам. Барып Төлөгөн менен жолуктуруп сүйлөштүрүп бер. Же официанерде барып жолугор. Эми мен тааныбайм да анан деп. Мен анан буну апардым. Белки аферистти буга апарам да, Вайдулланы. Анан копият алмай болот будан. Анан копият алайын дегенде, о, Екатеринбургдагы эже копияты, салярысын алдырып копиятын эметип жүргөн эже. Эме кылат, короче. Менин салярисим алып кетти, копиятымы алдыр элекмин. Ошо копияттын первоначальный взносун чыгарып алсам болду. Саляриске 200 000, копиятка 400 000 бергем, 600 000 первоначальный взносун чыгарып алсам болду эле. Төлөгөн менен сүйлөшүп, ошону бир нерсе кылып берчи деп чалат. Тааныбайм аны, жана группадан эле чалды мага. Мен Төлөгөнгө барып айтсам, хорошо. Копиятты алып келсин, жерде өткөрүп берем дегендерге өткөрүп берип, пулун чыгарып берем деген. Кийин ал эже алып келбеди. Анан кийин ушул Вайдулла деген аферист мен аламын ошо копиятын деп, эженин 600 000 мен берем деп. Анан Төлөгөн менен сүйлөшөт. Хорошо, анда Екатеринбургка барып алып ал десем, эми эжени сен тааныйсың, жүр мен апарып кой, ошо жерге апарып кел деп, анан мен берки Вайдулла дегенди алып алып Екатеринбургка келем. Төлөгөн баг копиятын алганы. Анан келет дагы ал эже копиятты Кыргызстанда деп айтат. Кыргызстанга барасыңар, ошо жерден аласыңар дейт. Анан берки хорошо да, анан Кыргызстанга келебиз, короче, ошо копиятты алганы. Келгенден кийин ал эже чыкты, Москвада копият деп чыкты. Ошентип ортодо талаш болуп, ол өзүнчө ал эже коркуп, эмнеге паника алдырып коркуп жүрдү, ошентип жүрдү дагы. Андан кийин машина Кыргызстанда деп кайра айтканда, анан Кыргызстанга келип жана Вайдулла алам деп, анан Төлөгөн менен сүйлөшүп, машинаны эженин указ алып келгенде Төлөгөндүн балдарына аны карматып берет. Карматкандан кийин аны Төлөгөндүн балдары ала келген деле жок, башка эчтеке кылган жок, кайра эженин указы минип кеткен. Андан кийин бул аферист айтат мага, Төлөгөн мага Москвага кел, бир копият берем, башка копият берем, келиң деп атат. Мынакеде бир копиятты жамгырда видеосун тартып айтаптыр. Аны карайм, телефондо болсо жөнөтүп коем. Ушуну берем деп атат, мен барып алып келе калайын. Первоначальный взносун берип алып кет деп атат. Акча берип тур деди. Менде акча жок, өзүң көрдүң. Бир нерсе кылып таап берип тур, мен алып келип копиятты сатып эле сага чыгарып берем. Аны алып келип сатам, анан Төлөгөнгө өзүм бөлүп төлөй беремби, башка кыламбы? Өзүм сүйлөшүп алам деди. Анан хорошо деп, өзү намаз окуп жүргөн адам. Намазды адам окуй берет экен да азыр заманда.
төлөгөндү эле окуп атпайбы. Анан алып менен берип турду, анан менен 600 000 акча алып кетет. Ал аферист Москвага. Барып туруп ошол бойдон безбести качып жүрөт. Жок, жолукпайт, башка кылбайт мага. Кийинчерээк арги балдар аркылуу таптырсам ал акчаны алдырып койдум границадан деп жанын жеп дайсыкпыр качып жүрөт. Ошо маалда ошол аферист акчаны алып кеткенде мен төлөгөнгө айтканмын. Мынакей менин видеом бар. Ошо аферистке акчаны берип атканда мынакей төлөгөн хабалды платежкасында кошуп берип бирдим деп сүйлөгөн видеом бар. Мынакей төлөгөн рубль кылдырып валютадан мынакей Вайдылакеге берип бирдим. Көрүп ал Вайдылаке алдыңыз а? Алдым. Төлөгөнгө апарып берип коесуз. Кудай кааласа. Ошо платежка хабалдыкын берип бирдим. Ооба деген. Анан бул аферист ошодон акчаны уруп кетип атабы. Анан мен төлөгөнгө айтканмын. Алдырып койдум, жакында бир жерден тыйын кылган атамынан өтөм төлөгөнгө деп атат. Бул аферистке ишенгеним жок, бирок өтсө хорошо келе бериң, машина бар деп туруп чакырып, мага бир адрестин айтып, карматып берчи, мен кармап акчамды алып алайын дегенмин буга. Хорошо, ооба деген. Анан мен ал сен жөнүндө ар нерсени айтса, хорошо деп сен жөнүндө аркы берки кылат экен, бара бериң берет экен, төлөгөндү элдин баары алып атпайбы, мынтытпайбы деп эптеп короче сага ошентип атам, жөнөтөм. Болсо карматпай качып атат, анан мен акчамды алып алайын дегенмин. Мен ошондо жана сүйлөгөн галас ойлорум ошол. Ошондо мен арка аферист алдап эптеп бул аферистке апарып берсем ошол жерден пулум алынып калабы деген ой болгон да. Көрсө бул эки аферист биригип алып эле менин галас оюм бири-бирине ыргытышып, өздөрүнүн көтүн жабыш калып эле жалганда маалымат чогултуп жүрүшкөн экен да. Мен аны билгеним жок. Мен эркекче кылам любой нерсени. Эркекче айтты, эркекче кылганмын. Мына сатып туруп ушул жерден бергенмин акчамды. Шлагбаумдан, валютадан, Бишкектен. Ал аферист дайсыкпыр качып жүрөт. Ошол видеолор. Мунун далили ошондой болуп жөндөөлөт бул маанисичи. Бүт баары такталып келгенде ошол галас ойлорду калып эле кайра үйрөнүп атышат. Ал галас ойлор төлөгөн өзүнө дагы жөнөткөм мен. Төлөгөн өзү билет ушинтип сүйлөгөндөрүмү. Эми азыр эмне кылыш керек? Ушунча эл көтүнөн сыздап атат төлөгөндүн. Бул эмне кылаарын билбей, эптеп бир повод табыш керек да. Ошо повод менин галас оюм болду да буга. Анан айтарым ушу Алланы карап, үстүбүздө Алла бар. Мына мен өзүм кут үйүндө отурам, үстүмдө Алла бар. Сенин да үстүңдө Алла бар. Сен канча адамды какшаттың? Мен анча адамды какшаткан эмесмин. Сенден канча адам какшап жүрөт? Өзүң билесиң, аны айтпай, эл деле билип бүттү го сени. Дагы айтасың, бешикте баланы төлөгөн келейт ат десе, чочуй турган болуп калды го деп, эрдик көргөзгөндөй мактанып атасың ойго отуруп алыпчы. Ошо өзүң кийин дальнейшем сен бул көтүңөн карызың тазаланып бүткөндө да уже сен Кыргызстанга белгилүү болуп калдың да. Видеого чыккандан коркпойм, мен сүйлөй берем деп атпайсың, көнүп калгансың да сен сүйлөй берипчи. Бирөөнү каралап, жала жапканга устасың. Биздин колдон андай нерсе келбейт экен. Жалаң карапайым элди бейбечараларды чогултуп алып какшатып жүрдүң. Водительдер деле элдер түшүнүп күтсө болмок ситуация ушундай болуп калды дейсиң. Элдер түшүнүп күтүп почти бир 3 миллион, кийин бир 2 миллион, 5 миллиондой карызыңы жаап берди окшойт. Мен анттым мынтип деп атасың, ошо именно ошо Султан деген бала. Мынакей анда ошо карызыңы мен давай анда чогултайлы деп туруп 100 000 өзүнүн атынан берип сага сенин карызыңы үчүн, ал сага должен эмес болчу, сенин карызыңа берген. Андан кийин ошо элдерде дагы акча жок, биринде болсо биринде болбой 100 000, кээбиринде 70, кээбиринде 80 000 болуп калып атканда ошо общий элдин атынан дагы деп туруп дагы 100 000 таштап кеткен го сага. Ошону оноо компьютеринде отурган кыз, ошол маалдагы кыз, эми азыр айтпай эле коеюн, ошол кыз деле күбө да. Ошону деле Алла карап турса айтып берет. Ошо Султан сага ошентип таштап кеткен да акчаны. Сага эркекче эле кылды элдин баары. Любой бала эркекче мамиле кылды, сен бирок өзүң чычып койдуң. Ошо чычкан күнүңдү мойнуңа алып кайра элден кечирим сураганын ордуна сен кайра элге наяз кылып, кимин кылган мамилеңе жараша кылам, көрөбүз, убакыт көрсөтөт деп адамдар коркутуп жүрдүң. Сакалчандар келбейт, мен охранам жок, эчтик эле жүрдүң көрүнгөндө, бечараларды коркутуп эле жүрдүң. Кыргызстандагы балдарың да бияка келип Кыргызстандагыларды дагы ошентип коркутуп жүрүт экен азыр деле. Үйүнө барып баса калып жалгыз жаткан жеринен башка кылып. Эми ошону ар бири өзүң айтмакчы, ар бирине жооп бере турган убакыт бир күн келет да, бир күн келет. Анан ошого Алладан мен эмес сен корк. Намазды окуса, Алладан тиленсе, ар ким өзү үчүн тилейт. Бирөө үчүн эч ким намаз окубайт. Ошондой, короче, менин бул видео обращениямчы. Бул мен жөндөн адам машинаны Кыргызстанга минип качпайт. 28 адам качып кетти дейт, минип кетти деп атат. Алар жөндөн качкан жок. Ошолор акча төлөдү. Төлөгөн пулубузга күйүп кетпейли. Машинаны өткөрүп берсе, өткөрүп бербей жүрөт бул төлөгөн. Ошол акчаларыбызга күйүп кетпейли биз деп алар ошо мээнетине күйүп минип качып келген машиналарды. Жөндөн жинди эмес да эч ким. Жөн эле бир жашына төлөп аткан платежка машиналарды минип качып келбейт да. Эми бул бир эле мени каралап, аны менен эч кандай бир далил деле кыла албайсың төлөгөн. Бирок далил кылам десең, эркекче мындай бетме бет отуруп туруп, ушундай бетке коюп сүйлөшсөк, далил менен да, факт менен, анда башка гап болот. Анан жөн эле туруп алып видеодон туруп сүйлөп коюп, бирөөнү каралап кичине бир эки галас ойду коюп берип койсоң,
Ал мен эсеп болот дебе. Сени менде голосойлоруң бар. Акчаларды элден наличка алып жүргөнүңдө. Ушул акчаларды Дубайга бирөөнү жөнөтүп акчаны ошо жака жылдырбайлыбы? Тааныштарың барбы болсо айтпайсыңбы, ошо жака жөнөтөйлү, акчаларды ошо жака жылдырыш керек болуп атат деп жүргөндөрүң дагы бар да менде. Жаныңда эч ким жокпу деп туруп чалып алып сүйлөгөндөрүңө чейин бар. Бирок мен эркектин да андай эле бирөөгө көрүнгөнгө ар нерсени жөнөткө бербейм. Бирок мына последний время жөнөткөнмүн. Сенин голосоюңду жөнөткөнмүн. Мен кимге кандай мамиле кылышты өтө жакшы билем. Эркекке өтө эркекче мамиле кылам. Кыйтырга кыйтырча, көткө көтчө кылам да, мындай ачык эле айтып коеюн. Улуу сөздү уят жок. Ушинтип төлөбөй жүрөт, антип жүрөт, мынтип жүрөт депсиң. Сен мен сага айттым да, мен төлөйм платежканы. Бирок кепилдигиң барбы? Хорошо, мен төлөйүн. Жарымын, 1 миллионун бир жабышка аракет кылам. Бирок кепилдик барбы чыгарып беришкен машинаны десем, ответ бербей койдуң да. Ушо да уже унчукпагандан жооп бербегенден уже өзүң гарантия бере албай атасың. Бирок берилген акчаны эле алып аттым. Ким канча берет, алуу беле ар жерде гулять этип ойноп жүрдүм. Анын баарын эл билет. Кандай болуп атканын баарынчы. Ошол менин обращениям, короче, көрсөңүз YouTube'дан кайрылуу обращение кылып кой деген экенлиңер, ошол обращениялар ошол, голосойлорду ошол. Бүт өзүнө жөнөткөн голосойлор эле кайрылуу кылып атат силерге. Мен жинди эмесмин да өзүнө голосой жөнөтүп алып. Анан кайра өзүм эме кылгыдай. Ал Айдулла деген аферистин кылганы болуп атат. Анан тышкары дагы балдар связга чыккан, көп эле балдар связга чыккан. Азыр атын унутуп атам. Бир күн жолугабыз, бир күн чакырабыз деген боюнча ошол эле бойдон калды. Буюрса, эгер балдар чогулуп, видеого түшүп, өзүбүздүн версиябызды айтабыз деген болсо, аларды дагы силерге чагылдырып бергенге даярбыз.